Урматтуу мусулман бир тууган, мусулман адамдын жашоосунда шарият илиминин орду өтө чоң. Анткени мусулман адам илим менен гана адал эмне экендигин, арам эмне экендигин биле алат. Жана ошондой эле мусулман адам илим менен гана чындык эмне экендигин, жалган эмне экендигин биле алат. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн туура жол кайсыл жол экендигин, туура эмес адашкан жол кайсыл жол экендигин илим менен билет. Ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар күнү баамдат намазынан кийин дуа кылат эле. Ал дуасында пайгамбарыбыз: Аллахумма инни ас'алука илман нафи'a ва ризкан тайyiba ва амалан салиха ва фи ривая ва амалан мутакаббала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дуасында: ey Аллахым, мен сенден пайдалуу илим, жана адал рызкы, жана салих амал сураймын деп дуа кылат эле. Башка бир риваятта салих амалдын ордунда кабыл боло турган амал сураймын деп келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дуасында адал рызкыны суроодон алдын, жана кабыл боло турган салих амалды суроодон алдын пайдалуу илимди сурады. Эмне үчүн? Анткени адал рызкы жана кабыл боло турган салих амал бир гана илим менен билинет. Ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң биринчи пайдалуу илимди сурады. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууган, илим бул мусулман адамдын куралы. Мусулман адам илим менен өзүн шайтандын азгырыгынан куткарат. Ибнул Джаузи рахимахуллах айтат: "Я'лам аннал бабал а'зам аллази ядхулу минху иблису аlan-наси хувал жахл." Бул алым айтат: "Билгин, шайтан адамдарды азгыруу үчүн кире турган эң чоң эшик бул илимсиздик" деп айткан. Илимсиз адамды шайтан бат азгырат. Жана ошондой эле илимсиз адамды туура эмес жолдогу адашкан адамдар дагы бат азгырат. Эмне үчүн? Анткени ал туура жолду үйрөнүп билген эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын түз жолу кайсыл жол экендигин үйрөнүп билген эмес. Жана адашкан туура эмес жолдор кайсыл жолдор экендигин үйрөнгөн эмес. Бул адамды шайтан дагы бат азгырат, жана айтканыбыздай туура эмес жолдогу адашкан адамдар дагы бат азгырат. Жана илимсиз адам эгерде амал жасай турган болсо, кандай амал жасабасын, анын туура жасаган амалдарына караганда туура эмес жасаган амалдары көп болот. Мүмкүн бул адам илимсиздиктен ширк амалдарды жасап жүрөт. Же болбосо илимсиздиктен, үйрөнбөгөндүктөн бидат амалдарды сүннөт амалдар деп жасап жүрүшү мүмкүн. Же болбосо диндеги кайтарылган амалдарды динде бар амалдар деп жасап жүрүшү мүмкүн. Илимсиздиктен. Умар ибн Абдул Азиз рахимахуллах айтат: "Ман амила би гайри илмин кана ма юфсиду аксара мимма юслих." Кимде ким илимсиз амал жасай турган болсо, анын оңоп түзөгөн нерсесине караганда бузган нерсеси көп болот деди.